Асаналы жеке маселени жеке чечели. Сүйлөшөбүз өзүнчө дейт. Мен өзүнчө сүйлөшпөйм. Мыйзам чегинде жооп берсин. Кадырман калк, мына 3 күндөн бери Асаналы экөөбүздүн ортобуздагы жеке маселе жалпы коомдук дуудууга айланып кетти. Бул экөөбүздүн ортобуздагы пикир келишпестик болчу. Асаналы ошол учурдагы кырдаалды эске алып көрөлү эми. Эл жалпы журттан дагы бир жолу кечирим сурайм. Мына жеке маселени жалпы дуудууга алдырып, Манас дүйнөсүнө сөз тийгизип алгандыгыбыз үчүн кечирим сурайбыз. Асаналы жеке маселени жеке чечели. Манас дүйнөсүнө, Манас ааламына, Манас театрына сөз тийгизбейли. Экөөбүз бири-бирибизди кечиришип ала турган жердебиз. Кел кечирим сурашалы. Ошо чындыкты айтып, жакында өткөн Манас конкурсу, жаратма Манастардын конкурсу таза калыс өтпөгөндүгүн айтсам, ошого чычалап үшөө мени буртокмо калышты. Чындык үчүн жарылдым. Буга чейин мен кечиримдимин. Рыспай байкени кечиргем алда качан. Ал артына улумун аксакалдарды, кесиптештерди коюп алып, жамынып алып, мен керек болсо аларды андан артык сыйлайм. Рыспай байке кыргыз элинен чын дилинен кечирим сурасын. Мыйзам чегинде жооп берсин. Сүйлөшөбүз өзүнчө дейт. Мен өзүнчө сүйлөшпөйм. Мыйзам чегинде жооп берсин.